Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен антонимдер жана алардын түрлөрү энантиосемия, оксюморон жөнүндө сөз кылабыз. Биз антонимдер дегенде эле жаратылышынан карама-каршы мааниде айтылган сөздөрдү түшүнөбүз балдар. Мисалы чоң кичине, арык семиз, караңгы жарык, ак кара, кир таза деген сыяктуу. Мына ошол антонимдер маанилик катышына карата 3 топко бөлүнөт. Толук антонимдер, толук эмес антонимдер жана контексттик антонимдер болуп. Биринчиси толук антонимдер. Толук антонимдерде сөздөр бири-бири менен толук түрдө карама-каршы мааниге келе алат. Мисалы келди, кетти, чоң кичине, өйдө төмөн, ары бери жана башка. Ал эми толук эмес антонимдер болсо булар бири экинчисине толугу менен каршылаша албаган. Бирде карама-каршы мааниде колдонулса, бирде анте албайт да. Мисалы ысык, анан жылуу өтө муздак эмес маанини түшүндүрөт. Узун, орто бойлуу, жакшы, начар деген сыяктуу. Антонимдердин үчүнчүсү бул контексттик антонимдер. Өз алдынча турганда булар карама-каршы эмес, бирок сүйлөм ичине киргенде кандайдыр бир эки башка карама-каршы эмес сөздөр сүйлөмдүн маанисине карата контексттик антонимге карама-каршы мааниге өтө алат. Ушуну биз контексттик антонимдер дейбиз. Мисалы буга окшогон жетим эмес нанды нана деген эркелер да окубай жүрөт деген мисалды ала турган болсок, бул жерде жетим анан эрке деген сөз бул негизинен карама-каршы сөз эмес, бирок сүйлөмдүн ичине келгенде эрке дегени байдын балдары, жетим деген бул кедей, ата энеси жок балдарды түшүнүп атабыз. Көрдүңөрбү? Демек бул маанилик жактан бири-бирине карама-каршыга мааниге өтө алды. Ушуну биз контексттик антонимдер дейт экенбиз балдар. Дагы бир антонимдин түрү энантиосемия деген бар балдар. Булар антонимдердин амонимдерге дагы полисемияга дагы окшоштугу. Айтылышы окшош болуп, бирок берген маанилерине караганда бир эле сөз карама-каршы мааниде колдонулган учурлар бар. Мисалы көөлө деген сөз бар. Бул көөлө деген биринчи учурда казанды тазалоо болсо, экинчи учурда көөлө деген бул мисалы кийимди булгоо. Демек, бир эле көөлө сөзү бир учурда тазалоо, бир учурда кир маанисинде түшүндүрүлөт. Ошондой эле оксюморон деген антонимдердин көркөм тил каражат катары колдонулган учуру бар. Мисалы үчүн үшүсөм ысык үйдө суук сөздөн жүрөгүм жылып кетти кышкы түндө деген мисалды келтире турган болсок, бул жерде бир эле учурда үйдүн ичинде ысык, бирок адам муздак сөздөн муздак үшүп кетип атат дейт жаман сөздөн. Экинчи учурда ысык эмес, сыртта суукта жүрөт, бирок жакшы сөз укканда ал ысып кетти деген мааниде. Демек, бул жерде ошол карама-каршы мааниге келтирип аркылуу ошол айтылып жаткан ойдун канчалык деңгээлде таасирдүү экендигин көрсөтүүдө колдонулуп атат. Ошондой эле антонимдер морфологиялык жол менен да жасалат. Башкача айтканда луу жана сыз деген мүчөлөр бар. Мына ушулар бир эле уңгу сөздү карама-каршы мааниге алып өтө алат. Мисалы ыйман деген сөзгө биз лууну уласак ыймандуу, ал эми сыз мүчөнү уласак ыймансыз, пайдалуу, пайдасыз. Мынакей балдар, антонимдер жөнүндө толук маалымат ала алдыңар деп мен ишенемин. Антонимдердин түрлөрүн дагы энантиосемия, оксюморон жөнүндө дагы алардын өзгөчөлүктөрүн дагы үйрөндүңөр. Эмесе кийинки сабакка чейин саламатта тургула.